Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен-аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер: WhatsApp +7926 422 1990. Байланыш номери +7999 836 6823. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жерлештер. Сиздер менен Кыргыз диаспора кеңеши, мен Кубанычбек Осмонбеков. Кыргыздарда улуу сөз бар: жаман айтпай жакшы жок деп. Бүгүн эле биздин кеңсебизге бир апа көз жаш менен ыйлап келди. Тилекке каршы ал апанын баласы азыр СИЗОдо сот отурумун күтүп отурган экен. Ал жигит өзү курьер болуп иштечкен. Курьер болгондо дагы жанагы баңгизаттарды ташып, кичинекей закладка кылып, ар бир ташыганына болгону 300 рубльдан тыйын алып, 15 эле күн болуптур иштегенине. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан кармалып, азыр сот отурумун күтүп атыптыр. Андай көрүнүш тилекке каршы күндөн күнгө көбөйүп бартат. Ички иштер министрлигинин биздин өкүлчүлүгүнүн статистикасы боюнча бүгүнкү күндө жүздөгөн мекендештер ошол 228 статья менен азыр түрмөдө отурат. Подработка деген сайтка кирип, көбүнчө бул Telegram, ошол жерден курьер болуп, бул жактан товарды аласың, бияка жеткизесиң, закладка кыласың деп куратору тапшырма берет экен. Ошол тапшырманын негизинде жигит алып барып закладка кылып, ошо бирде болсо бирде кармалып калып. Кээ бир мекендештер машинеси менен региондорго барып, региондордон ошондой иштер менен иштеп, Россия Федерациясынын аяктанда кармалгандар көп. Тилекке каршы. Ошон үчүн мекендештер чакырат элем. Оңой акчага азгырылбай, көп мекендештер болсо, азыр бизде билебиз, такси сферасында иштеп атат, лучше таксиге кирип иштеңиздер. Же болбосо азыр чоң магазин сеттер дагы кыргыз жарандарын жумушка алган оңой болуп калды. Ошол жерге иштеңиздер. Кыскасы, адал жол менен акча табыңыздар. Сак саламатта болуңуздар, оорубаңыздар, арбаңыздар мекендештер.